Азия чемпиону Касым Анарбаев Барпай аймагынын Тоолу Маркай айылынын тургуну. Айылында спорттук залдын жоктугунан улам ал качан гана жогорку окуу жайына окууга тапшырган учурдан тарта спорт дүйнөсүнө аралаша баштаган. Өзүнүн өжүрлүгү менен 2022 жылда бир топ ийгиликтерге жетишкен. Чемпион болуп, Кыргызстан сборный курама командасына кошулуп, Азияга мирге жолдомо алдым. Кийин май айында ошо 2022 жылы Ошто Азия чемпионаты болду. 15 мамлекеттин ичинен ушул медалды алып келдим ал жактан. Андан кийин октябрь айында бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну болду Турция мамлекетинде. Турция мамлекетине барып, ушул медалды алып келгем. 8 бир туугандын ичинен эң кенжеси. Бир туугандардын арасынан спортко аралашканы Касым гана. Апасы анын ар бир ийгилиги менен сыймыктанат. Окуйм деп окууга барып эле бизге деле айтпай эле ошо залга катышып жүрүп эле ушул ийгиликтерге жетишип келет. Ушун менен сыймыктанабыз биз. Кудайга шүгүр. 13-14 апрель международный турнир болот. Пайман Эркинбаевдин жаркын элесине арналган гран-при мелдеш болот. Азыр ошого даярданып атабыз. Жакында Бишкек шаарында өтүүчү эл аралык маанидеги 2 мелдешке учурда кызуу даярдык көрүп жаткан чагы. Анын максаты алыш күрөшү боюнча алдыңкы орунду багынтууну самап келүүдө. Ал учурда Бекмамат Осмонов атындагы Жалал абад мамлекеттик университетинин Женитарбия факультетинде 4-курста окуйт. Ал эми Жалал абад шаарындагы Исхак Разаков атындагы адистештирилген балдар өспүрүмдөр резервдик мектебинде болсо 5 жылдан бери машыгат. Жалал абад областында көптөгөн чемпиондорду, көптөгөн дүйнөлүк, азиялык чемпиондорду алып келебиз деген үмүттөбүз. Өлкө желегин дүйнөгө таанытууда дал ушундай спорт чеберлеринин салымдары эбегейсиз. Айылындагы шарттын жоктугуна карабай, ийгилик жаратып келген азаматтар дагы көп. Касымдагы алар сыяктуу спорт жаатына колдон келген салымын кошуп келүүдө.